1-2 июнда Бишкек шаарында ММА спорт түрү боюнча өспүрүмдөр арасында ачык чемпионат өттү. Бул мелдеш Бишкектин биринчилиги үчүн биринчи жолу болду. Düşündüm. Başladı yol attı. Oğlum götür. Нижний. Апперкот, нижний мяч işte. Öldü çok, gördün mü? Get ötecek, bırak da. Öt artma. Öt sapra. Sapra kalmaysın. Öt artma. Sapra kal. Karma butun be, karma. Butun, ikinci butunda. İkinci butun be, çoğarma. Trigonlu, get öşlerden. Bıçakka get. Kız moynun. Urba. Urbayla koy Allah. Urba deyim, zачем? Urba. Kısır moynu getir. Kısır, mına. Butuna karma. Bir butuna karma. Kolun mene karma, bir butun. Bir butun, ne? Kolun koyuver. Butun karma, butun. Аталган мелдешке республиканын 18ден ашык спорт клубтарынан 112 спортчу катышты. Анын 45-и Бишкек шаарынын мушкерлери. Мелдеш мамлекеттик физкультура жана дене тарбия академиясынын манежинде орун алды. Үч сынашуу Бишкек шаардык ММА жана Панкратион федерациясы тарабынан уюштурулган. Ал эми уюштуруу иштери бул биринчи болгондуктан бир аз кыйынчылыкка турду. Анткени ушунча участниктерди, спортсмендерди биз орозо убагы болуп калды. Анан жаштар арасында болгондуктан биз мынча көп болот деп ойлогон эмеспиз. Ошондуктан бир аз кыйынчылыктар болду. Ар бир уюштурууда өзүнүн бир кыйынчылыктары болот эмеспи. Анан негизинен караганда бардыгы жакшы, бардыгы ойдогудай. Спортсмендерибиз башташты, рингке чыгып урушу башташты. Ал эми судьяларыбыз бардыгы толук келип беришти. Жалпысынан ММА жана Панкратион федерациясы жыл сайын ар аймактарда аралаш уруш боюнча турнирлерди уюштуруп келет. Анын максаты жер-жерлерде аталган спортту жайылтуу жана жаш уландарды спортко, дени сак жашоого үндөө. Бишкек шаарында биринчи жолу ММАдын өспүрүмдөр жаш арасында өтүп жатат. Ошо биринчи өткөндө дагы 110дон ашык 120 спортсмен катышыптыр. Бул аябай жакшы көрүнүш. Калыстардын баардыгы Казакстандын улуттук даражада, эл даражадагы калыстар келип катышып берди. Балдардын деңгээли аябай жакшы. Эмне жылдан жылга өнүккөндүктөн балдардын деңгээли ошо рингдин ичинде деңгээли дагы аябай жакшы болуп жатат. Мен ойлойм, бул Бишкек шаарында биринчи жолу өтүп жатат. Кийинки өткөн мелдештер будан да кызыктуу, будан да жакшы деп ойлойм. Кезектеги Бишкек шаарындагы ачык чемпионат жаш мушкерлердин деңгээлин жана алардын мүмкүнчүлүгүн аныктады. Аны менен алдыда боло турган ири мелдештерге катышууга жана жаштар, өспүрүмдөр арасындагы курамага кирүүгө да жолдомолорго ээ болуу мүмкүнчүлүктөрү да пайда болду.
Мен үшін мен бірінші Оштан келдім, Ош обласынан. Спорт клуб жақшысының атынан шықтым. Маға соперниктер ор болды. Өзім 5 килограмм 5 қудым. Мен Улуу Кыргыз клубунун тренери Өмүрзаков Тынчтык айыма чоң ыраазычылык билдирем. Мен ушул даражага жеткиргенине. Ошондой эле ата-энеме, бир туугандарыма бул бойго катуу даярданганбыз биз. Тынчтык ай өзү даярдады Ош шаарында Улуу Кыргыз спорт клубунда. Ушул жерде мени колдогондор бардыгына ыраазычылык билдирем. Ошондой эле Улуу Кыргыз спорт клубунун бардык жамаатына ыраазычылык билдирем. Ошолор мага дух берип, ушу бойго алып чыгып атканына. Азыр 77 килограммда чемпион болдум. Биринчиден өтө катык даярдандык, 1 ай мурун даярдангам. Бул спортко 2 жылдан бери машыгам. Бул жактан Оштон чемпион болгом. Ал Бишкекке открытие болуп, ушу өткөзүп берген федерация мамага чоң рахмат. Ушул Бишкекке атайын менет кылып Оштон келдик. Чемпион болдук. Чемпионат 2 күн кадар болду. Биринчи күнү тандап алуу, чейрек финалдар өткөрүлүп, мыктыларынын мыктылары иргелип чыгып, экинчи күнү өтүүчү финалга жолдомо алышты. Первый раунд! Файт! Биздин жаштардын арасында, өспүрүмдөрдүн арасында 14-15 жаш, 16-17 жаш, анан 20 жашка чейин эми каалап кетким келет. Биздин жаштарга ийгилик, ушу ММА панкратион аякы учурларда, мына жылдарда жакшы активдүү көп биздин спортсмендер машыгып атышат. Активизация болуп атат, ушу учурдан пайдаланып баарына тең айтып кетким келет. Ушу дене тарбиялоо жана спортко машыгууга көптөн кошулуп активдүү киришиңиздер. Белгилей кетсек, өткөрүлгөн ММА боюнча күч сынашууда адилеттүү жыйынтык үчүн эл аралык даражадагы калыстар келишкен. Судейству никаких жалоб нету, потому что судьи очень квалифицированы, есть судьи международной категории, судьи из Казахстана, очень хорошие судьи, рефери тоже хорошие. Пока никаких нюансов не было, все проходит на высшем уровне. Организация, конечно, данного турнира тоже очень на хорошем уровне. Так как есть, конечно, какие-то нюансы, но это все по ходу турнира решаемые вопросы. По организаторам очень организованно, очень слаженно работает команда. Мелдештин жыйынтыгында 19 алтын, 19 күмүш, 38 коло медаль ыйгарылды. Мен Бишкек шаарынан чыктым, Сейф бизнес командасынан. Өзүм даярданганыма ушул 5-6 айдан бери даярданып келаткам. 3-чү место болуп калдым. Бул спорт кээде ар кандай болот, кээде 1-чи место, кээде күч атасын тааныбайт дейт. Ошондуктан эми 3-чү место болду. Кудайга шүгүр, 3-чү место деле жакшы бир место деп эсептейм. 3-чү местаны алыш үчүн көптөгөн даярдангам, көптөн бери. Биринчи жолу чыгышым Сейф бизнес компаниясынын атынан чыктым. Даярдандым, көптөгөн кыйынчылыктар болду. Соперниктер кыйын экен. 3-чү местаны алыш кыйын экен. Ошо аракет кылдык болгон күчүбүз менен. Бул соревнованияны Орозонун алдында уккам. Ошо вес кылыш аябай мага оор болду. Орозого кармап, анан жумушта иштеп, андан тренировка кылып. Ошо 1 айга жакындаганда уктум окшойт аны. Проспорт эмесинен. Публикация. Мен өзүм ММА менен кылам. Менин основной грэпплинг. Ошого көбүрөөк эме акцент жасап, ошокто иштейм. Грэпплингде көбүрөөк аракет кылабыз. Буга чейин турнирлерге чыктым беле? Ооба, буга чейин чыккам. Боевой самбо, грэпплинг, ушундай сыяктуу көп соревнованияларга чыккам. Биринчи орунга канчанчы жол? Негизи биринчи орун сен үчүн кандай келди? Өлө оор келди десем болот. Абдан оор болду. Эң оор болгону бул вес кылыш аябай оор болду. Орозодон кийин вес кетиш аябай кыйын болду. Бул финалдык бойдо сен атаандашыңды аябай тез учурда баягы жеңишке жеттиң го, бул эмне себептен? 10 секунд убакытта жеттим. Мен бул сопернигим слабый деп элестетпейм.
Анткени канча бала болду, ар бир баладан тандалып финалга жөн эле бала чыкпайт. Бул спорт эми. Кээде эрте болот, кээде кеч болот. Бул ошо. Жеңишимди бул ата-энем бар да, ата-энем айтпай келген болчу Москвадан билет алып. Ата-энем бүгүн эле билди, ошолорго кубантайын деп сюрприз кылайын деп жасайын деген сюрприз. Жанар Есенова, Нурмухаммед Усеров, СТВ.